Саламатсыңар, урматтуу партнерлор. Бүгүн сиздер менен жеке кабинетке кирип, личный объем, жеке көлөмдү көргөндү үйрөнөбүз. Ал үчүн сиздер менен Google аркылуу вход личный кабинет, Faberlic вход личный кабинет деп киребиз. Кабинетке кирген соң общий Faberlic компаниянын new.faberlic.com сайты ачылат. Бул жакка регистрациялык номериңизди же болбосо жанакы өздүк номер деп айтылат. Бул жакка ключ сиздерге смс менен келген, ошолорду терип жазасыздар. Данныйларыңыздардын баардыгын жазган соң могул жакка кирип войти деген жер бар. Бул жакты басасыздар. Кабинетке кирдиңиздер. Оң тарап жакта кишинин сөөлөкөтүн көрөсүздөр. Ушул жерди басып, личный кабинет деген тандайсыздар. Ушу жерди тандайсыздар. Личный кабинеттен төмөн жагына алдыраак түшө турган болсоңуздар, мой бизнес деген раздел бар. Сиздерге көрсөтмөкчүмүн. Мой бизнес. Бул жакта текущий период, азыркы период деп жүрөт. Анан жанында эле өзүңүздөр байкагандай прошлый период деп турат. Ошол жерди басып туруп, анан скрин кыласыңар же болбосо снимок экраны группага жибересиңер. Бул жакта жеке көлөм, групповой объем жана объем личной группы көргөзүлгөн. Баарыңыздарга ийгилик.